Бишкек мэриясы бир түбү 11 миң сом турган липа дарагынын көчөттөрүн сатып алып, шаарды көрктөндүргөн жатат. Бул боюнча тендер жарыяланды. Жергиликтүү рынокто мындай көчөттөрдүн баасы 100 сомдон 1000 сомго чейин. Анан албетте мындай тендер суроо жаратпай койбойт. Ошол эле маалда көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө шаарды жашылдандыруу, тазалоо, жарыктандыруу сыяктуу кызматтарды өкмөт жеке компанияларга өткөрүп берип, иштин жыйынтыгын гана көзөмөлдөп турат. Бул биринчиден каражаттардын үнөмдүү колдонулушуна шарт түзүп, коррупциялык схемаларды жок кылат. Ошондой эле көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын алда канча арттырат. Бирок кыргыз өкмөтү азырынча жеке тармак менен кызматташууга кызыктар эмес. Керек болсо инвесторлор кызыкчылык арткан коопсуз шаар долбоорун дагы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашырган жатат. Мында кимдин кандай кызыкчылыктары болушу мүмкүн? Деги эле мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигүүсү эмнеге алып келет? Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Венесуэлада каршылык акция аруланууда. Өлкө бийлигинин саясаты менен макул болбогон демонстранттар апрель айынан бери күн сайын көчөгө чыгууда. Тараптардын кагылышуусунда адам курмандыктары дагы бар. Улуу Британиянын Бириккен Улуттар уюмундагы такай өкүлү каршылык акциялар куралдуу мүнөзгө өтүп, дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирет деген чоочулоосун билдирген эле. Экономисттер болсо узакка созулган кризис жөнүндө айтышууда. Өлкөнүн тышкы карызы 66 миллиард доллардан ашып, инфляциянын көрсөткүчү 720% түзгөндүгүн эл аралык валюта фонду билдирди. Ошол эле маалда Венесуэлага дүйнөдөгү нефть запастарынын эң ири үлүшү туура келет. Бул өлкөдө дүйнөлүк запастын 17,5% бар. Салыштырмалуу бул көрсөткүч Россияда 6%дан бир аз гана ашат. Азыр чоң экономикалык жана саясий кризисти баштан кечирип жаткан Венесуэла өткөн кылымдын ортосунда эле өнүккөн өлкө болчу. Ички дүң продукттун адам башына бөлүнүшү боюнча дүйнөдө 4-чү өлкө болуп турган. Insider басылмасы Венесуэланын тарыхына көз чаптырып, кептин баары мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигүүсүндө болгонун жазат. 70-жылдары нефть тармактарын улутташтыруу саясатчылардын пайдасына ойногон. Мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигүүсү эмне кесепеттерди алып келет? Кийинки материалда. 1914-жылы Венесуэлада алгачкы кен байлык ачылганга чейин өлкө туруксуз шартта жашап келген. 20-кылымдын башында мунай өлкөнүн келечегин өзгөрттү деп жазат Insider. Деген менен өлкөнүн 20-жылдан 70-жылга чейинки аралыктагы гүлдөп өсүшүн бир гана нефть эмес, алды менен ачык экономика шарттаган. 50-жылдагы төңкөрүштөн кийинки келген бийлик бүтүндөй нефть тармактарын улутташтырып, мамлекеттин көзөмөлүнө алууга бет алган. 60-жылдардан тарта Венесуэланын бюджетинде көзөмөлдөнбөгөн социалдык чыгымдар пайда болгон. 75-жылы болсо нефть өндүрүшү толук улутташтырылган. Бул Венесуэла мамлекетинин табиятын түп тамырынан бери өзгөрткөн. Өлкө мунай державасына айланып, жарандар мамлекеттик бийликтин легитимдүүлүгүнүн негизи болбой калган. Эгер мурда венесуэлалыктар өкмөткө төлөгөн салыгынын акысына жеке мүлктү жана эркиндикти коргоо кепилдигин алып келген болсо, кийин мамлекет кожоюндун ролун аткарып, өз бийлигин коргоо менен гана алек болуп калган. Маанилүү ресурстардын баары мамлекеттин колунда болуп, жана андан түшкөн чоң кирешелерди мамлекет көзөмөлдөгөн шартта өнүгүү бюджет эмес, күнүмдүк ичип жегенден ашпаган бюджет болот. Бюджетте социалдык статьялардын көлөмү арткан сайын калк өкмөттүн саясатына каршы чыга албайт. Анткени мамлекет элди дээрлик жан бактырууда деген жалган түшүнүк пайда болот. Венесуэлада бийлик электораттын көңүлүн алуу үчүн социалдык тармактарга бөлүнгөн каражаттарды аяган эмес. Мындан улам 70-жылдары мунай тармак болуп көрбөгөндөй өнүккөн маалда өлкө өнүкпөстөн киреше бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгына бөлүштүрүлгөн. Кесепетинде бул тышкы карызды көбөйтүп, өлкө бюджетинде чоң тартыштыкты жараткан. Кептин баары чыгымдарга байланышкан чечимдердин саясий негизде кабыл алынганында. Венесуэланын шартында анын азыркы абалга келүүсүнө мунайдын баасынын туруксуздугу гана эмес, алды менен мамлекеттик компаниялардагы чоң коррупция себеп десе болот. Экономиканын алдыңкы тармактарын улутташтыруу жөнүндөгү саясатчылардын чакырыктары бул жөн гана электораттын маанайына ойноо. Ачык экономика жолун тандаган мамлекеттин ролу такыр башкача. Экинчиден, биз эркин экономикага багыт ала турган болсок, биз багыт алдык да. Ушундай жолду тандасак, анда эркин экономикада бир катар мыйзамдары, бир катар эрежелери бар. Ал эрежелердин бири ошол базар, орусча айтканда рынок өзүн жөнгө салышы керек. Баарын улутташтырган болсок, же эң ири объекттерди улутташтырган болсок, анда бизге башка жеке ишкерлер келбейт. Эмнеге келет? Биз анын мүлкүн басып алып ала турган болсок, анда баары коркуп келбейт да.
Бишкектин чоң ортосунда орун алган мамлекеттик мейманкана өткөн жылы 50 000 сом гана киреше тапкан. Ал эми Кыргыз алтын ишканасы СНТРдагы дивидендтерин эске албаганда дээрлик дотациядагы компания. Азыр жазылып жаткан өлкөнүн өнүгүү стратегиясында бизнес коомчулук көпчүлүк мамлекеттик компанияларды жеке колго берүүнү сунуштоодо. Болгону менчиктештирүү 90-жылдардагы шарт менен кайталанбаса болгону. Бишкек мэриясына караштуу Зеленстрой мамлекеттик ишканасы Борбор шаарды жашылдандыруу үчүн бак-тарактардын көчөтүн сатып алууга 51 миллион сомдук тендер жарыялады. Бул каражатка 11 000 даана бак-тарак көчөттөрүн сатып алуу пландалууда. Мында көпчүлүктүн кызыгуусун жараткан бир жагдай сатып алына турган көчөттөрдүн баасы. Мисалга, липа дарагынын 1 метрлик көчөтү, бул деген 1-2 жылдык көчөт 11 000 сомго айланат экен деп жазат 24 KG маалымат агенттиги. Ошол эле маалда биз көчөт өстүргөн бир катар компаниялар менен байланышканыбызда бир көчөттү 100 сомдон 1000 сомго чейин сатып алууга болорун билдик. Мисалга, 1 жылдык бийиктиги 1,5 метрлик болгон жапыз көчөттөр болгону 100 сом турат. Бул Кыргызстанда өстүрүлгөн липа көчөттөрү. Балким шаар мэриясы кымбат баалуу чет элдик көчөттөрдү сатып алганы жаткандыр. Бирок кандай болгон күндө дагы бул сандар көпчүлүктү таң калтырбай койбойт. Анан калса шаар бийлиги жолдорду чоңойтобуз деген себеп менен миңдеген түп бак-тарактарды кыйып жатканы дагы бир катар суроолорду жаратат. Ошол эле маалда жашыл активисттер көчөттөрдүн баасынан дагы алардын ролуна биринчи кезекте көңүл бурууда. Жашыл активисттердин айтымында, мэрия Бишкек шаарына олтургузууга камынып жаткан бак-тарактардын дээрлик бардыгы декоративдүү, тактап айтканда кооздук максатындагы бак-тарактар. Жана алардын шаардын абасын тазалап, жагымдуу микроклимат түзүүдө ролу дээрлик жок. Экономический подход к озеленению и эстетический подход к озеленению, он не позволяет снизить те риски городские, которые возможны впоследствии. Шаарды көрктөндүрүүдөгү экономикалык жана декоративдүү аракеттер экология маселесин чечпейт. Анткени декоративдик бак-тарактар шаардын экологиялык коопсуздугун сактоого өбөлгө түзбөйт. Декоративдик өсүмдүк чоң дарактай болуп бийик өсүп, көлөкөнү камсыздап, бирдиктүү жашыл массивди түзбөйт. Санитардык стандарттар боюнча шаардагы жашыл өсүмдүктөрдүн 70%-ын күндөн тосуп туруучу бийик бак-тарактар түзүшү керек. Буга Эркиндик, Жаш гвардия бульварлары жана эски советтик мезгилден калган көчөлөр мисал боло алат. Азыркы кезде болсо негизинен басым газондору менен гүл отургузулган клумбаларга жасалып жатат. Ал газонго басса да болбойт эмнегедир. Газон менен клумбалар жашылдандыруунун 30%-дан ашпашы шарт. От общей площади озеленения. А сегодня мы видим развитие газонов, по которым нельзя ходить. Зачем они тогда нужны, эти газоны? Ошондой эле декоративдик өсүмдүктөрдү жумшак климаттуу өлкөлөрдөн алып келсе, ал биздин мээлүүн шартка көнбөй калышы толук мүмкүн. Андыктан тендерди өткөргөн бийлик төбөлдөрү бул жагдайды эске алып, жакынкы өлкөлөрдөн көчөттөрдү сатып алышы маанилүү. Контейнердик өсүмдүктөрдү да өстүрүп көрдүк. Бирок мында аны биздин шартка ылайыкташтырууга аябай эле көп каражат сарпталат. Чтобы он превратился во взрослые деревья. Бул мамлекет эффективсиз башкаруучу экенин көрсөткөн көп мисалдардын бири гана. Өнүккөн өлкөлөр калкка көрсөткөн кызматтардын көбүн, анын ичинде ошол эле шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү, тазалоо сыяктуу иштерди жеке компанияларга өткөрүп берген. Мисалга 2017 жылы Бишкек шаарын жашылдандырууга каралган бюджет ар бир район үчүн 30 миллион сомду түзөт. Бишкекте 4 район бар, демек жалпы бюджет 120 миллион сом. Эгер бул кызматты өкмөт жеке компанияга аутсорсингге берсе, анда ушул эле акчаны жеке компания алдаганча эффективдүү иштетмек. Анын үстүнө мамлекет дагы анын шаар тургундарынын алдындагы милдеттерин так, мыкты деңгээлде аткаруусуна талап коюп турмак. Азыр болсо калкка көрсөтүлгөн кызматтардын баарын аткарган дагы мамлекет, аны көзөмөлдөгөн дагы мамлекет. Мындай шартта жоопкерчилик жөнүндө сөз кылуу дээрлик мүмкүн эмес. Биринчиден, мамлекет эч бир заман жакшы эффективдүү башкаруучу болуп саналбайт. Анткени эффективдүү болуш үчүн аябай бир кымбат же татыктуу адистер келиш керек. Алар жакшы зарплатаны талап кылышат, жакшы зарплатаны эч качан мамлекетибиз төлөй албайт. Төлөп башчысы аяктан ар кандай ызы-чуу чыгып баштайт. Эмнеге буга мынча көп акча берип атасыңар? Биздин мисалы мугалимибиз 7 000 сом же 4 000 сом алып атса деп. Ал биринчиден. Экинчиден, эгер татыктуу адис келсе да, аяка кичинекей зарплатага отурат. Мисалы мен макул 15 000 20 000 сом алайын дейт. Бирок өзүнүн жакшы күчтүү тажрыйбасы болгону менен ар кандай коррупциондук механизмдерге кирип, анан өзүнүн чөнтөгүнө иштеп баштайт. ГЧП мыйзамы менен жана нормативный правовой акттардын баарын
чогуу бир калыпка келтириш үчүн чоң бул иш болуш керек. Эң биринчи мындай противоречиялардан чыгып аткан бул жана жер мыйзамы менен анан курулуш боюнча да көп чатакка келген бир немелер бар, статьялары бар. Ал чечилгенден кийин экинчиси болсо коррупция, элементарный коррупция. Эмнеге биздин аэропорт Манас мисалы 4 рейс отурса туруп калат, эчтеке иштебей калат. Эмнеге көп эле акча кетип атат, мисалы $15 ар бир пассажирден алып атат, анан көп эле акча тапкандай болуп атат, бирок бюджетке көп акча түшүргөн жок. Неме да кызматты дагы бир аябай жакшы бир неме менен кебетеси менен бере албайт. Эмнеге деп атабыз? Анткени албетте аякта бир өзүнчө бир кызыкчылыктар бар. Ал кызыкчылыктардын үстүндө отурган адамдар бар. Анан аякка бир тендер кылып туруп, азыр ГЧП проект менен жакшы бир мисалы Америкадан болобу, же Туркиядан болобу, Кытайдан же болбосо бир күчтүү оператор келип, азыр арзаныраак бул ушу кызматты биздин элибизге арзаныраак жана бир жакшы сапаттуу түрдө берем десе, биздин аякта отурган адамдар киргизбейт, неге дегенде аяктан жакшы акча табат. Бара-бара аныс эле муну кылышыбыз керек болот. Эмнеге дегенде Кыргызстан мындан ары тышкы карыздарды көп ала албайт, $4 миллиард жетип калды. Тышкы карыздарыбыз болсо 50%дан, ички продукциянын 50%дан да көп болуп калды. Же Кыргызстан мындан ары көп жана карыз алып иштей бериш керек. Ал карыздын баарын биздин келе жаткан муун төлөйт. Ал карыздын себебинен көп жанагы мамлекетте отурган чиновниктер байып кете беришет, бирок биздин карапайым халык бай албайт. Же болбосо жана государственный частное партнерствого анан аутсорсингге кирип иштеп башташ керек. Ошондуктан бара-бара бул маселе чечилет. Чечилбесе анда биздин өнүгүшүбүзгө чоң тоскоолдук жана кыйын болот. Всемирный банктын немеси исследованиясы боюнча биздин Кыргызстандын инфраструктурасын алмаштырыш үчүн $1,5 миллион $2 миллиард тегерегинде инвестиция керек дейт. Же бул акчаны карызга алып туруп мойнубузга илип алабыз, же болбосо ГЧП менен башка партнерлор таап ошолор менен иштетип кетебиз. Биздин жарандарыбыз өкмөттү жакшы азыр текшере албайт. Мисалы мэрияны өкмөттүдөн жана өкмөттүк компаниялар жакшы текшере албайт. Мисалы мэрияны алсак, жана айтып кеткендей эле жана саженецтер эмнеге 11 миң сом болуп атат, аны эч ким тастыктаган жок. Эмнеге биз мисалы электричество миллиондогон сом немеден бюджеттен чыгып атат, бирок кээ бир райондар камсыз болуп атат, кээ бир райондар камсыз болбой атат. Кээ бир жерлерде жакшы иштеп атат, кээ бир жерде иштебей атат. Кээ бир жерлерде мисалы лампочкалар күйөт, кээ бир жерде күйбөйт. Кээ бирде өтүп баратсаң түндө свет күйбөйт, эртең менен же болбосо күндүз күйүп турат. Ушундай парадокстар да болуп атат да. Анын баарын ушунун баарын суроолордун баарын көтөрсө, биздин муниципальный бир предприятие бар, ал иштеп атат дейт. Бирок ал канчалык жакшы иштеп атканын да эч ким тастыктай албайт, эч ким ошону билбейт. Эгер жана конкурентный бир тендерлер башталса, албетте сапат да оңолот, анан жана арзан да келет да көп нерселер. Южный Кореянын жакшы бир опыты бар. Аякта көп мисалы жол курганда Южный Кореяда эки түр компания түзүлөт. Бирөөсү келип жол курат. Жол куруп атканда экинчи жана частный компания тендер ачылат, ошол тиги жол куруп атканды көзөмөлдөп турат да. Эгер жанагы жол куруп аткан компания бир стандарттардан четке чыгып кетсе, экинчи компания жеке компания, ал кабыл албай коет. Тиги ошо жана жеке компания, жол куруп аткан компания өзүнүн акчасы менен куруш керек. Бирок ошол жанагы көзөмөлдө жүргүзгөн компания эгер жанагы жакшы курулбаган жолду жакшы деп жазып койсо, анда мамлекет бул компанияны штрафтап 100% акчаны кайра төлөтүп алат да. Ошол контрольный механизмдер бар. Ошондуктан мамлекет эч бир заман немен контрольный функцияны да алып дагы, анан исполнитель болуп дагы чыкпаш керек. Албетте өзүнүн бир направлениясы бар мамлекетте, жана биз айтып аткандай общий правила игры деп атабыз, баарына куруп бериш керек, мыйзамды катуу кармап бериш керек. Бирок частный секторго келгенде мамлекет, менин оюмча, мунун жөнүнө частный секторго жөнүнө берип коюш керек, өткөрүп, анан өзүнө көзөмөлдөө функциясын алыш керек. Көзөмөлдөө функциясы дагы неме болуш керек, жанагы по существу болуш керек, жөнүнө келип алып, мисалы бизнеске бир тендер өткөрүп, бирдеме берип, аны иштетип алып, анан артынан келип кошмарить этип баштаганда ал. Эгер мисалы жанагындай эле болуп мамлекет тендер өткөрүп туруп бир компанияга бир кызмат бергенге уруксат берип, анан ал компания кызмат бергенден кийин жакшы кызмат берсе да жаман деп артынан текшерип баштаса, анда частный секторда киргенге башын тартат.
ГЧП проекттерге кызыгып жүргөн толтура компаниялар көп. Мисалы биз же Кореядан болобу, же Япониядан болобу ар кандай бир чоң делегациялар келгенде албетте биринчи келишет да, кайчы биз мисалы Манаска кызыктарбыз дейт. Анан биздиктер эмне жок, Манасты бербейбиз силерге, силер барып Баткенде биз аэропортубуз бар, ушул жакта караңдар дейт. Баткенге ким бармак, алар да келе эмес да. Ал биринчиси. Экинчиси неме боюнча, мисалы Министерство здравоохранения ГЧП проекттер боюнча эң алдына келаткан бир министерство. Алардын эки жана иштетип аткан проекти бар, бирөө гемодиализ, экинчи болсо жана томографтар боюнча. Ушул эки проектке чейин ушу жана ТОсунун разработкасына, анан жана реализациясына 5-6 чет элдик чоң үлкөн компаниялар келип, өзүнүн кызыктары болгон билгизип кетишкен да. Ошондуктан биз неме деп айтсак болот, Кыргызстан албетте чоң жана транснациональный компанияларга кызыктуу. Эмнеге дегенде булар деген бир нерсени түшүнүп атат. Азыр кичинекей бир проект менен булар кирип иштеп, биздин мамлекет менен бир партнерство түзүп алса, андан кийин инфраструктураны алмаштырганда Кыргызстан мажбур болот инфраструктурасын алмаштырганга. Булар ошол жактан чоңураак акча табабыз деп келатат да. Айтканда Всемирный банктын немеси расчеттер боюнча 1,5 менен 2 миллиард доллардын тегерегинде биз инфраструктурага инвестиция кылышыбыз керек экен. Инвестиция кылбасак, азыркы инфраструктура бара-бара уже бузулуп жоголуп кетет да. 1,5 менен 2 миллиард тегерегинде бул сумманы же биз тышкы карыздар менен тартышыбыз керек, же болбосо ГЧП менен иштетишибиз керек, же ошо экөөнүн комбинациясын кылышыбыз керек. Кыргызстанда канча жылдан бери ордунан жылбай келе жаткан чоң ГЧП долбоор бул коопсуз шаар долбоору. Анын мааниси алгач Бишкек Ош шаарларын, бара-бара баардык чоң шаарларды жарыктандырып, көзөмөл камераларын орнотуу. Ал эми максаты болсо жол кырсыктарынын, кылмыштуулуктун санын азайтуу. Бирок буга чейинки тендерлер коррупцияга шектелип, азыр соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Коопсуз шаар долбоору мааниси боюнча көчөлөргө көзөмөл камераларды орнотуп, аны менен жолдордогу жана жалпы эле шаардагы коопсуздукту камсыздашы керек. Бирок бул багытта инвестициялык сунуш берген Элтодо чех компаниясы алгач шаарды жарыктандыруудан баштоону сунуштайт. Себеби жарым-жартылай караңгы шаарга камераларды орнотуунун логикасы жок экенин айтышат. Азыр Бишкек мэриясы шаарды жарыктандырууга жыл сайын 100 миллион сом бөлөт жана бул 30 миңдей лампочканы төйлөөгө кетет экен. Мынча сандагы лампочка Бишкек сыяктуу шаар үчүн такыр жетишсиз. Эгер бул каражатты бизге 15 жылга башкарууга берсе, биз алгачкы 5-6 жылда инвестиция салып, шаарды толук жарыктандырып, анан калган убакыт аралыгында инвестицияны кайтарып жана келишимде көрсөтүлгөн өз пайдабызды көрөбүз. Бул үчүн жылына бөлүнгөн 100 миллион сом толук жетиштүү болот. Азыр бул 100 миллион сом күйүп жаткан лампочкаларды алмаштыруу, электр энергиясынын акысын төлөө жана кызматкерлердин айлыгынан ашпайт. Чех компаниясы болсо ушул эле акча менен шаарды толук жарыктандырууга болоорун эсептеп чыккан. Демек кеп каражаттын жетишсиздиги эмес, анын туура эмес башкарылып жатканында болууда. Бирок мамлекет өзүнүн мындай чабал башкаруучу экенине карабай, коопсуз шаарды өз ишке ашырууга белсенүүдө. Жок дегенде 40 миллиондон 60 миллион доллардан башталган бир долбоор да бул. Башка тажрыйбаларга карасак, Казакстан, Тажикстан, мунун чеги да жок, анткени бул ар дайым жаңыланып турат. Ошон үчүн биз эгер бюджеттен ала турган болсок, биз кыйналып калабыз. Азыр мектептерди уралып айткан учурда биз бул долбоорго бул өтө мындай жаңы жана мына бийик жогорку технологияларды талап кылган бир долбоор да. Ошон үчүн муну дүйнөлүк маркалар бар. Бул ишти аткарып келишет башка мамлекеттерде, тажрыйбалары бар. Эми Американы кайра ачуунун бир кажети жок деп эсептейм. Мамлекеттин көп учурда буга тажрыйбасы дагы, билими дагы, акчасы да жетпей калат. Биз ошон үчүн чоң фирмаларга ачык айкын тендер өткөрүү аркылуу берсек жакшы болмок да, туура болмок. Бирок кеп бир эле каражат маселесинде эмес. Керектүү каражаттарды таап, заманбап системаны орноткон күндө дагы коррупция бар өлкөдө ал системанын иштеп кетүүсү күмөндүү. Бул жагдайга ишкерлер коңшу Казакстандын тажрыйбасы мисал келтирет. В Казахстане правительство 2 года она сама пыталась реализовать этот проект, но в результате они не справились и они передали это частной компании. Были случаи, когда эти правонарушения на дорогах стирались заинтересованными лицами. Да? Такого можно избежать, если правительство будет работать на основе ГЧП, да, государственно-частного партнерства. Ал эми бул системаны жеке компания башкарган шартта мындай коррупциялык механизмдерге жол берилбейт. Анткени акчасын салган инвестор өз пайдасын табуу үчүн так кынтыксыз системаны орнотот.
Мисалга ошол эле Элтоодо чех компаниясы бул долбоорго кызыкканынын себеби алар Кыргызстандагы жол эрежелерин бузуулардын көптүгүнөн чоң потенциал көрүшкөн. Алардын алдын ала эсеби боюнча айыппулдардын аз эле бөлүгү менен салынган инвестицияны кайтарып алууга болот. Алар негизги сунуш кылып атканы ошо Прага шаарында жана башка шаарда көп жылдан бери ийгиликтүү ишке ашып келе жаткан моделин эле Бишкекке сунуш кылып атышат. Мисалы камерадан жанагы бир эреже бузуу болсо, ошондо булардын сунушу мындай болуп атат. Бир эми айтып коелу, орточо бир 10%-ын биз өзүбүзгө калтырабыз. Бул оокатты башкарыш үчүнчү, бул системаны башкарыш үчүн. Калган мисалы 90%-ын Бишкек шаарынын мэриясы болобу, же болбосо МВД болобу, Кыргыз мамлекети өзүнө алып калат. Өздөрү ич-ара кандай бөлүштүрөт, кайра кандай реинвестиция кылат, ал алардын маселеси. Элтоодо компаниясы шаарды коопсуз гана кылбастан аны акылдуу башкаруу жолдорун дагы сунуштайт. Бул боюнча компаниянын чоң тажрыйбасы бар. Компания Чехиянын борбору Праганын муниципалдык кызматтарынын милдеттерин толук өзүнө алып, мындан тышкары Чехия жана Словакиянын 200 шаарын тейлейт. Můžeme se bavit o dvou typech řešení. Jedno jsou světelné křižovatky. Мисалы, акылдуу светофорлорду орнотуу жана аларды бирдиктүү башкаруу системасы менен бүтүндөй кыймыл аракетти көзөмөлдөөгө болот. Муну телематика деп коет. Бул өзүнчө бир илим. Мындай технологиянын жардамы менен авария болгон жерлердеги транспорттун жүрүшүн жеңилдетип, коомдук транспортко артыкчылык берип, айтор бүтүндөй кыймылды башкарууга болот. Бул жердеги негизги жагдай бул шаарды коопсуз жана акылдуу кылууга кеткен каражат мамлекеттик бюджетке бир тыйын чыгым алып келбейт. Тескерисинче чоң пайда алып келет. Биринчиден, бул долбоорду ишке ашырууга кеткен акчанын баары бул мамлекеттин мойнуна түшкөн карыз же кредит эмес. Бул инвесторлордун өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына негизделип салынган акчалары. Экинчиден, чогула турган айыппулдардын 90%-дан ашыгы мамлекеттик бюджетке түшөт. Бирок өкмөттүк органдардын бул долбоорду өзүбүз жасайбыз деп жатканынын себеби ушунда болушу мүмкүн. Камера баарын көзөмөлгө алып тургандыктан майы кызматкерлери пара ала албайт. Ал турсун алардын штатын дагы кыскартууга туура келет. Дагы бир мисал, түркиялык инвесторлор Кыргызстандагы бажы постторуна көзөмөлдөө камераларын орнотууну сунуштаган. Бул деген ар бир кирип чыккан фура катталып, канча эмне жүк кирип чыгып жатканы толук фиксация болот дегенди түшүндүрөт. Бирок бажы кызматы мындай ачык айкындуулук улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп инвесторлордун сунушун четке каккан. Мындан туура бир ай мурун коопсуз шаар долбоорун чукул ишке киргизүүнү талап кылган жарандык активисттер калк арасында кол топтоп, өз талаптарын бийлик өкүлдөрүнө жолдогон. Алардын талабы боюнча 6 ай ичинде камералар орнотулуп, патрулдук кызматын реформалап, ошондой эле айдоочу күбөлүктү берүү системасын оңдоо сыяктуу бир канча чаралардын комплекси камтылган. Жарандык активисттер өкмөттөн бир ай ичинде коопсуз шаар долбоору боюнча тендер жарыялоону талап кылышкан. Бирок ушул кезге чейин алардын талаптары аткарыла элек. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу бул мамлекеттин эң биринчи, эң негизги функциясы да. Анан бул маселенин үстүндө алар ар жумада жолугушуп, бири-биринен катуу талаптарды коюп, кыска мөөнөттүн ичинде көп нерселер жасап коюшса болмок. Бирок тилекке каршы андай боло элек. Дүйнөлүк банктын консультанттарынын эсептөөлөрү боюнча ушу Кыргызстанда жылына 14 миллиард, 17 миллиард сомдой акча ушу жанагы авариялардын жыйынтыгында кесепетинен келген чыгымдар экен да элдин. Мисалы, бир баланы коюп кетсе, аны дарылатуу керек, анын көптөгөн чыгымдары бар. Же болбосо бир адамды коюп кетип ал каза тапса, анын дагы чыгымдары бар. Ошол чыгымдардын баардыгын эсептеп келишсе, Кыргызстанда ремонт жана башка тиешелүү иш аракеттердин, иш чаралардын сарптоолору ошонун негизинде ушул Кыргызстанда болуп жаткан авариялардын мамлекеттеги экономикага тийгизген терс таасири ошол 14-17 миллиард сом экен. Бул абдан чоң акча. Анын мынчалык акчага Кыргызстандын бардык шаарларын видеокамераларды орнотуп, бардык шаарларында эң жакшы айлык алган милицияларды коюп койсо болот да. Бирок албетте мынчалык акчаны биз атайын мамлекет бардыгын которот деп айтуудан алыспыз. Албетте мамлекеттин бюджети чоң эмес. Бирок көпчүлүк аткарыла турган иштер ал түгүл мамлекеттин өзүнүн деле сарптоосун талап кылбайт. Мисалы үчүн ошол эле видеокамералар, ошол эле шаарды жарыктандыруу, ошол эле шаардагы светофорлордун иштөөсүн, булардын бардыгын аутсорсинг аркылуу башка жеке компанияларга, чет элдик компанияларга дагы берсе болот. Алар ал түгүл Кыргызстандын мамлекеттик бийлигине караганда ишти кыйла жакшы аткарыша алат да.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу баштапкы жана орто профессионалдык билим берүү агенттиги Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен көндүмдөрдү өнүктүрүү фондун негиздеген. Фонд эмгек рыногунун талаптарына жооп берүү менен экономиканын тармактарын кесипкөй жумушчу кадрлар менен камсыз кылууну максаттайт. Бул окутуу ишкана мекемелердин кызматкерлерине, калктын аяр катмарына, жумушсуздар, саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эмгек мигранттарга багытталган. Кадрларды даярдоо, курулуш, тоо кен өндүрүш, туризм, кийим тигүү тармагы, айыл чарбасы, транспорт, тамак аш өндүрүшү баштаган экономиканын приоритеттүү тармактары боюнча жүргүзүлөт. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду аркылуу окутуунун негизги артыкчылыгы бул кыска убакыт ичинде сапаттуу, бекер билим алуу мүмкүнчүлүгү. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду жумушчу адистиктер боюнча кыска мөөнөттүү курстардан окууга кайрылууларды кабыл алуусун улантат. Кесипкөй кадрлар бул Кыргызстандын экономикасынын келечеги. Келгиле, бул келечекти бүгүн ишке ашырабыз. Акчага туура мамиле кылууга балдарды кичинекей чагынан баштап үйрөтүү керек. Мындай инструменттердин бири бул жол жана башка чыгымдарга деп балага берилген күнүмдүк каражаттар. Акча берип жатканда тийиштүү бир талаптарды коюу менен сиз баланы чоң жашоого тарбиялай аласыз. Талаптар баланын жаш курагына жараша болот. Мисалга, төмөнкү класста окуган балага жолго жана таттууга деп берилсе, жогорку класстын окуучуларына кийим-кече жана мектепке керектүү буюмдарды сатып алууга керектүү акчасын дагы кошуп берүүгө болот. Кененирээк Улуттук банк менен Капитал биргелешип даярдаган Финсабат рубрикасында. Вот смотри, дочь, у тебя цель 3D ручка. 3D ручка. Она стоит около 3000 сомов. Чтобы купить эту 3D ручку, если ты будешь копить каждую неделю, будешь откладывать свои деньги, неделю за 5 дней у тебя получается 250 сомов. Чтобы выйти на эту сумму, тебе нужно приблизительно 10 недель. Чолпон 8 жашар кызын финансылык чечим кабыл алууга азыртадан үйрөтүп баштады. Бир ай мурун Каиманын ата-энеси ал мындай чечимдерди кабыл алууга жарап калды деп анын башкаруусуна жеке каражат берип башташкан. Мы давали ей в учебные дни по 50 сомов, начали с этой суммы. Биз окуу күндөрү 50 сомдон беребиз. Ушул суммадан баштадык. Кызыбыз башынан өзү чечим кабыл алып көрсүн деген максатта ушул экспериментти баштадык десек болот. Акча берип жатып айтам, кааласаң 50 сомдун баарын бүгүн эле коротуп койсоң болот. Болбосо чогултуп жума соңунда 350 сомго чоң буюм сатып аласың деп. Муну менен биз ага тандоо мүмкүнчүлүгүн бердик. 350, и она могла сделать уже более крупную покупку. Ата-энелер үчүн биринчи шарт балага копилка сатып берүү керек. Бала күнүмдүк колдонуусунан ашырган акчаны ага салып, чоң сатып алуулар үчүн каражат топтой берет. Бала чогулткан акчасына эмне сатып алаарына сөзсүз кызыгыңыз, бирок чечимди ал өзү кабыл алышы керек. Ата-эне анын чечим кабыл алуусуна жөн гана көмөкчү болушу шарт. Эгер балаңыз кымбат баалуу гаджет же башка чоң буюм алам дей турган болсо, күнүмдүк колдонууга деп берилген акчаны үнөмдөп чогултуп, анан өз алдынча сатып алуусуна кеңеш бериңиз. Вообще все дети, в особенности маленькие, да, они не видят такой связи, прямой связи между теми. Бардык эле балдар, айрыкча кичинекей балдар ата-энесинин канча акчасы бар экенин, ал кандай эмгек менен табылып жатканын биле бербейт. Ата-энелер мына ушуну балдарга жеткиликтүү түшүндүрүсү керек. Ошондо бала өз чыгымдарына жоопкерчиликтүү карап, дүкөндөн мага муну сатып бер деп чатак чыгарбайт. Баланын келечектеги жеке жана анын үй бүлөсүнүн ийгилиги, жеке каражаттарды башкарууну канча эрте өздөштүргөнүнөн көз каранды. Каражаттарды башкаруу менен катар эле бала жеке дисциплинаны өздөштүрүп, убакытты туура пайдаланып, туура тандоо жасоо сыяктуу жөндөмдөрдү өздөштүрөт. Мунун баары бала чоңойгондо финансылык проблемалардан алыс болуусуна шарт түзөт. Балага акчаны качан берип баштаса болот? Көп адистер бала мектепке барып баштагандан тарта анча чоң эмес суммада акча берип баштоону сунушташат. Балага бир аз суммада акча берүү менен сиз ага тандоо бересиз. Ата-энеси берген акчаны ошол замат балмуздакка коротууну же копилкага салып топтоону бала өзү чечет. 10-11 жашта сумманы көбөйтүп, ага таттуудан тышкары көңүл ачууга керектүү акчаны кошсоңуз болот. Мисалы, бир жумага тийиштүү бир сумманы берип, анан бул акчаны жол кире, май токоштон тышкары кино, көңүл ачуу борборлорго достору менен барууга коротсо болорун түшүндүрөсүз. 13-14 жашар балага майда барат үчүн керектүү акчаларды кошсоңуз болот. Мисалы, кыздарга керектүү чач заколка жана башка. 16 жаштагы баланы дээрлик чоң жашоого даярдап, анын кийим кечесине, окуу куралдарына керектүү акчаны өздүк башкаруусуна өткөрүп берсеңиз болот. Сами родители самостоятельно решают, да, сколько карманных денег давать своему ребенку, как их давать. Балага канча акча берүүнү ата-энелер өздөрү билет. Болгону балдарга чоңдорго айлык берген сыяктуу эле бир айлык бюджет берүүнү сунуштайт элем. Колунда конкреттүү бир сумма болгондо бала өз акчасына жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Анан ал өз бюджетин пландаган көтөт жана ата-энесине такай эле акча бер дей бербейт.
Эң башкысы балага такай жардам бериңиз, бирок ашыкча кийлигишпөө зарыл. Мисалга чыгымдарды кантип азайтып, кантип көбүрөөк топтоо жөнүндө кеңештерди берип турсаңыз болот. Баланын колун жууп, тишин тазалаганга үйрөткөн сыяктуу эле акчага туура мамиле кылганды дагы кичинекей кезинен үйрөтүү керек. Балдар адатта көргөнүн кылат, андыктан өзүңүз үлгү болуп, үй бүлөлүк бюджетти башкарууну өзүңүздөн баштаңыз. Бул өткөн жуманын экономикалык обзору болду. Алдыдагы жума ичинде Капитал командасы экономика бизнес темаларын анализдеп тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.